Өлкөдө жазгы талаа жумуштарын өз убагында жана сапаттуу жүргүзүүнү камсыздоо кылат көзөмөлдө. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги маалымат жыйында айтып, бул жылы айдоо аянттары былтыркыдан көбүрөөк болоорун билдирди. Ошол эле учурда дыйкандар жеңилдетилген шартта насыя, үрөн менен өз убагында камсыздала турганы белгилүү болду. 2025-жылдын түшүм үчүн күздүк буудай 147,1 миң гектарга себилип, 2024-жылга салыштырмалуу 4,7 миң гектарга көп болду. Күздүк арпа 10,9 миң гектар же мурунку жылга салыштырмалуу 2,4 миң гектарга көп себилди. 2025-жылы дан эгиндердин 610,2 миң гектарга же өткөн жылга салыштырмалуу 7,3 миң гектарга көп. Мунун ичинен буудай 250 миң гектар, арпа болсо 252,2 миң гектарга болжондолууда. Кызылча, кант кызылчасы болсо 1,5 миң гектарга көбөйүп, 15 миң гектарга май өсүмдүктөр 2,17 гектарга мындай көп өсөт деп болжолдоп атабыз. Ошондой эле бакча өсүмдүктөрү 1,3 миң гектарга көбөйтүү пландалууда. Акыркы жылдары калк арасында жогорку суроо талапка ээ болгон сулуунун жана күрүчтүн айдоо жерлерин дагы көбөйтүп атабыз. Мындан тышкары жыйында картошка маселеси да козголуп, Айыл чарба министрлиги картошканын экспортуна тыюу салбай турганы айтылды. Себеби акыркы 3 жыл аралыгында картошка арзан сатылып, фермерлер кыйналып келишкен. Бирок быйыл киреше көрүүгө бардык мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле учурда азыр картошканын баасы турукташып, жана коңшу өлкөлөрдөгүдөн арзан болгондуктан тыюу салынбай турганы белгилүү болду. Маалымдагандай, ушул тапта Бишкек менен Оштун базарларында картошка 50 сомдон 70 сомго чейин сатылып жатат. Чектөө киргизгенге деп мындай ойлор болду, бирок кайра ойлоп көрсөк, биздин баягы именно картошка багытында иштеп аткан фермерлерге кайра мындай мүмкүнчүлүк берелик дедик. Себеп баягы алар билесиздер, акыркы 3 жылдан бери, 4 жылдан бери картошканын баасы төмөн болгон. Анан ушул бул жылкы багышына көтөрүлгөндөн кийин аларга да мындай берип атабыз. Мүмкүнчүлүк алардын ичинде өзлөрүнүн баягы мурунку кетирген мындап келгенде затраттарын, чыгымдарын толуктап алсын, ичине акча тыйын таап алсын деп биз чектөө киргизген жокпуз. Ошого байланыштуу билесиздер, азыркы күндө мында бага деле Кыргызстан боюнча 50 сомдон 70 сомго чейин болуп атат. Мында аябай чоң жогору бага мындай кеткен жок. Себептен биз баа салыштырып турабыз. Күндө Кыргызстандын базарларында, магазиндерде сырткы коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу биздин баалар төмөнүрөөк. Талас облусунда акыркы 30 жылдан бери төө бурчактын сорту жаңыланбай, түшүмдүүлүк жана азыктын сапаты төмөндөп кеткен. Мындан улам Айыл чарба министрлиги бул көйгөйдү чечүү максатында өнөктөштөр менен биргеликте Голландия мамлекетинен Хелда деп аталган жаңы сорттоо төө бурчакты алып келип сыноодон өткөргөн. Ал эми жаңы сорт түшүмдүүлүгү менен сапасы жагынан жакшы натыйжаларды бергендиктен министрлик быйыл дагы бул төө бурчактын бул түрү айдала турганын айтат. Тагыраагы төө бурчак жылдагыдай эле негизги көлөм Талас облусунда айдалат. Мындан тышкары Чүй облусуна дагы сыноо катары айдоо каралууда, бирок чоң көлөмдө эмес. Быйылкы жылы Талас областында айдалат негизги көлөм. Бирок андан сырткары дагы ошо Чүй областында дагы как сыноо катары айдалып келип атат. Бирок чоң көлөмдө эмес. Мурда томатный рябая деген сорттор, ошол бизге көнүп калган сорттор болсо, азыр жана Хелда деген сортту алып келип септик. Анда да жакшы түшүмдүүлүк болот экен. Ошондуктан биз түшүмдүүлүгүнө дагы басым жасайбыз. Анткени себеби фасолдун түшүмдүүлүгү жагынан ошол аянтты көбөйтпөсө да түшүмдүүлүгүн көбөйтөлү деген ойдобуз. Айрыкча жазгы талаа иштери башталарына аз калганда күйүүчү майдын кымбатташы дыйкандарды убайымга салып келет. Бирок Айыл чарба министрлиги быйыл дыйкандарга күйүүчү, майлоочу май маселеси жаралбай турганын айтты. Тагыраагы нефте базаларда жана автомай күйүүчү жайларда дизелдик отун жана бензин жетиштүү көлөмдө бар. Ошол эле учурда бул жылы мамлекеттик материалдык резервдер фонду да дыйкандарга кошумча дизель майын литрине 65 сомдон арзандатылган баада бөлүп берет. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.